Саламатсыздарбы? 11 каналында ауа райы менен тааныша алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы күн сайын айтып берем. Быйылкы кыш акыркы 100 жыл ичинде Европада эң суук болушун окумуштуулар аныкташты. Германиялык метеоролог Доминик Юнгтун айтымында 2016-2017 жылы кыш мезгилинин аяздуу күндөрү январь жана февраль айларына туура келет. Бирок мындай суук климаттын таасири Борбор Азия өлкөлөрүнө тиеби же жокпу азырынча белгисиз. Анда аба ырайы эртең кандай болот? Аны кененирээк айтып берели. Кытайдын батышынан жаан-чачындуу циклон орун алып, буга айланыштуу этникалык кыргыздар отурукташкан Ак Суу шаарында жаан жаайт. Ал эми Үрүмчүдө абанын температурасы орто ченемден жогору болгондуктан кар жаашы мүмкүн. Казакстандын түштүк аймактарында биринчи кар жаашы күтүлүүдө. Себеби буга чейин абанын температурасы жогору болгон үчүн жаан же суу кар жаачу эле. Эми эртеңден баштап термометр көрсөткүчү минусту көрсөтүп, жаан карга айланат. Өзбекстанда абанын температурасы башка өлкөлөргө салыштырмалуу жогору бойдон сакталууда. Эртең жаан Фергана өрөөнүндө гана кез-кези менен жаап турат, калган аймактарда күн ачык болмокчу. Түркмөнстанда да эртең жаан-чачын күтүлбөйт. Дашогус өрөөнүндө күн чайыттай ачык болсо, Ашхабадда асманды булуттар каптап турат. Тажикстандан жаандуу циклон таркай элек, өлкөдө аба ырайы жылуу болгондуктан кар ордуна жаан жаайт. Кыргызстанда 25 октябрдан 27 октябрга чейин туруксуз аба ырайы сакталып турат. 25-26 октябрда мезгил менен жаан-чачын жаап, Ош, Жалал-Абад, Нарын областтарынын айрым жерлеринде жаан-чачын каттуу жаашы күтүлөт. Автожолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге жетиши ыктымал. 26-27 октябрда абанын температурасы абдан төмөн болушу күтүлөт. Мындай жаан-чачындуу аба ырайы айыл чарба иштерин, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Ошондуктан сак болуңуздар. А биз болсо сиздерге аба ырайын алдын ала айтып турабыз. Көрүшкөнчө.